Орусиялык ЮКАС мунай компаниясынын мурдагы башчысы Михаил Ходорковский ЮКАСтын акционерлеринин дуарызынын негизинде Орус мамлекетине тийиштүү сырттагы капиталдын камакка алынышы орус жарандары үчүн пайдалуу деп эсептейт. Ходорковскийдин айтымында бул камакка алуулар уурусу канчалык күч болбосун, уурлук акыры жазаланат деген ишарат. Бул туурасында Forbes журналы жазат. Ошондой эле бул процесс жеке мүлк укугун бекемдөөгө болгон кадам деп эсептейт Ходорковский. Айта кетсем, ЮКАСтын контролдук пакетин кармап турган GML 2007-жылы Гага сотуна кайрылып, инвесторлордун активтерин мамлекет тарабынан экспроприация же тартып алынышынан коргоон энергетикалык хартиянын 45-статьясы бузулганын негиз келтирген. Гага соту өткөн жылдын июль айында инвесторлордун пайдасына чечим кабыл алып, Россия ЮКАСтын активтерин мамлекетке тартып алганын таанып, расмий Москваны ЮКАСтын акционерлерине 50 миллиард доллар төлөп берүүгө милдеттендирген. Орус бийликтери соттун чечимине макул эмес жана аны аткаруудан баш тартып келет. Ал эми соттун чечимин аткартуу үчүн акционерлер Орусиянын чет өлкөдөгү активтерин камакка алуу өтүнүчүн сотко келтирген. Жана муну биринчилерден болуп Бельгия бийликтери ишке ашырды. Ошондой эле Франциядагы орус мамлекетине тийиштүү активтерди камакка алганы айтылууда. Кремль болсо муну саясий аракет деп сыпаттоодо. Кыргызстанда дагы улутташтыруу маселеси такай көтөрүлө калат. Айрыкча шайлоо алдында айрым саясатчылар электораттын көңүлүн алуу үчүн айрым бир объектилерди улутташтыруу чакырыгын таштап келишет. Улутташтыруу деген эмне жана анын кандай экономикалык кесепеттери бар? Пикир рубрикасында. Эми азыр кумтөрдөгү мисалы бүгүн же эртең национализация кылабыз десек, аябай эң жаман сценарий болсо дагы, мисалы биздин КМКдан өзүбүздүн долябыз чогултуп ийсек, анда бизден ала тургандар эч нерсе жок да. Кыргызстандан алып, мисалы мунуңарды алып алдык, эми биздин КМКбыздын долясын же болбосо ошонукун проценттерин же штрафын бересиңер деген сөз болушу реалисттүү эмес да. Биздин максатыбыз эмне? Ошо кумтөрдү кайра алыш да туурабы. Анан бирок башка ар кандай жолдор бар. Эгер ошо жана улутташтыруу деген бир жолду тандап алсак, анда бизге катуу тийип калышы мүмкүн. Анткени баары бир күнөөлүү биз болуп калабыз да. Ооба жана каналисттер силерге акча берсе да, ошондой туура эмес жана мыйзамсыз иштерди кылса дагы баары бир аягында силер өзүңөр тартып алыңар депчи. Ошондуктан биз күнөөлүү болуп калабыз. Анткени биз коррупция деп атабыз, ооба коррупция бар, бирок коррупция дегенде бул бир эле тараптуу иш эмес да. Коррупция дегенде берип аткан дагы бар, алып аткан дагы бар, туурабы? Эгер биздин чиновниктер бирөөдөн алган болсо, анда бирөөлөр ага берген да. Коррупция дегенде бул жана батышта аябай катуу коркушат. Mercedes-Benz мисалы жана Daimler деген неме корпорация бар. Булар деген буларды дагы мини США жана неме баштаган. Силер ушу российский чиновниктерге көп акча взятка берип туруп, ошондуктан чоң сатып атасыңар деп, сатыштарды көтөрдүңөр деп. Ошондо Daimler деген ИЗЧУну көтөргөн жок. Расследование болбой эле койсун, иш козгобой эле койгула, биз силерге ушунча миллион доллар айып төлөйбүз деп ошону бүтүрүп койгон да. Эгер бизде Кыргызстанда мисалы бизди келечекте ойлойбуз деген мамлекет болсо, келечекте ойлойбуз деген депутаттар болсо, анда өзүбүз чыгарышыбыз керек. Мисалы бизде могул адамдар, коррупционерлер ушунча акча алган. Бирок жалгыз эле биз алган жокпуз, силерден дагы бар деп, ошо жанагы бүт соответствующий материалдардын баары, мисалы Америкага болсо же Канаданын юстициясына бериш керек. Силер ошол жактан ишиңерди козгогула, андан кийин кандай болорун көрөрүз депчи. Ошондо жана КМКнын кылган туура эмес кылган иштери, ЦНТРнын туура эмес кылган иштери бар болсо, анын баары ойдобой чыгат. Анын баары чыккандан кийин анан чоң айыптар да болушу мүмкүн, же болбосо өздөрү эле мисалы силерди Кыргызстан жөнүнө чыдап коюп биз кете берели деп кетип калышы мүмкүн да.